Каракол шаарында облустук дыйкандарды тейлөө борбору ачылды. Замандын талабына ылайык ачылган борбордо эми дыйкандар кеп кеңеш көйгөйлөрүн ортого салып, маалымат ала турган жайга айланат. Дыйкандарды тейлөө борборунда министрликтин тажрыйбалуу адистери олтурушуп, келген кардарлардын суроолоруна жараша маселесин чечип берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мына азыр ушу Каракол шаарында биздин органика жана кайра иштетүү департаментинин базасында мына Каракол шаарынын так борборунда жайгашкан жакшынакай имаратыбызды да уюштуруп атабыз. Түштүк региондо дагы бизде Жалал Абадта, Сузак районунда Кара Суу шаарында Кудай буйруса алар дагы мына эртең бүрсүн ачылат деп турат. Бул деген эң биринчи максаты ушу жерлерде дыйкан фермерлерге мына ачык болуп, мына жакын болуп, түз мындай байланышта болуп, кандайдыр бир суроолору же маселелер болсо ошонун жеринде маалыматтарды берип, консультацияларды берип, кандай бир маселелер болсо ошолордун баарын жеринде чечүү максатында уюштурулуп жатат. Долбоордун негизги максаты дыйкан фермерлерге кандай урук көчөттөргө маани берүү зарылдыгын, эмнени өндүрүү керектигин, даяр продукцияны кайра сатууга болоорун, аларга мамлекет тарабынан кандай колдоолор каралгандыгы жана башка айыл чарба багытында көптөгөн суроолорго жеткиликтүү маалымат, кеңеш алуучу аянтча болот. Канча жериңиз бар? 590. 590. Дыйкан чарба турбайсыз да? Эми азыр бул айыл чарба министрлигинин өкмөттүн саясатына байланыштуу азыркы убакта лизинг, мамлекеттик лизинг компаниясы жакшы иштерди алып барып атат. Бул борбордун замандын талабына ылайык ачылып атат деп эсептейбиз. Себеби дегенде 90-жылдардан берки жерди дыйкандарга жерди болгон айыл чарбасында болгон реформанын негизинде бүт менчиктештирилип кеткен. Анан ар бир дыйкан ушундай билимге муктаж, мындай жатканда келгенде кеңешке муктаж. Ошол себептен ушундай борборлор ачылганы бул жалпы эле областта эмес, бул региондордо дагы, райондордо да ачылса, бул дыйкандарга көп жардам болот эле да. Аталган долбоору пилоттук негизге ишке кирип жаткан чагы долбоору жакшы жыйынтык берсе, алдыда райондордо дагы ачуу пландалууда. Алтынай Рыспай кызы, Айзат Анарбекова, Илиш Касейинов, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.